Белгилүү мамлекеттик ишмер Болот Мамбетовдун музейи Тоң районундагы Эшберов айылындагы маданият үйүндө жайгашкан. Иш-чарага келгендер алгач ошол жерде болуп ишмердин кылып кеткен эмгектерин эскеришти. Анын балалык чагы улуу үркүн дооруна дал келип, жаш бала турмуштун далай оош кыйыштарын башынан өткөргөн. Ошентсе дагы билим алууга умтулуп 1928-жылы Оренбургда инженердик факультет, кийин 1935 жылы Москвада гидротехникалык институтты аяктап, суу чарба жана ирригация курулуш мекемелеринде эмгек жолун баштаган. Болот Мамбетов 1935 жылдан тартып Кыргызстандагы суу чарба тармагында үзүрлүү эмгектенип, анын жетекчилиги алдында бир нече ири долбоорлор ишке ашкан. Алардын эң негизгилери болуп Орто Токой, Папан суу сактагычтары, Куршап суусунун гидротехникалык курулушу, Чоң Чүй жана 30 адыр каналдарын айтсак болот. Өндүрүштүк ишке киришкенден тартып 30-жылдан тартып 30-чу, 40-чы, 50-чү, 60-чы жылдардагы республикада бүт ургаалдык курулуштардын бардыгы бул ишинис менен тыгыз байланыштуу да. Ошол кездеги элдин күжүрмөн эрки, эмгектик жигерденүүсү, шыктануусунун бир ушунча бир доору болгон. Кыргызстанда 38 өнөр жай ишканасы согуш үчүн ишке кирген. 139 миңден ашык киши эвакуацияланып келип, ошолордун баарын иш менен турак жай менен жайгаштыруу иштери жүргүзүүдө бул чоң жумуш болгон. Болот Мамбетовдун айкели Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын алдына ачылды. Айкелдин жасалышын элиттен чыккан жаштар колго алып, келечек муунга анын эмгектерин үлгү катары көрсөтүү максатын көздөшкөн. Мамлекеттик ишмердин иш үстүндөгү образы скульптор Чыңгыз Шайкеев тарабынан жасалган. Айкелдин ачылыш аземине катышып жаткан мамлекеттик катчы Сүйөнбек Касманбетовдун айтуусунда, Болот Мамбетов сыяктуу инсандардын өз эли үчүн жасап кеткен эмгеги ар дайым өрнөк болушу керек. Болот атабыздай болгон мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге таазим кылып, тарыхта жакшынакай баасын берип, юбилейлерин белгилеп, эстеликтерин коюп жүрөлүк. Ушул жерден жанынан өткөн ким болсо дагы бир башын кайрып Болот Мамбетовду окуп өтөт. Ошон үчүн бул өтө маанилүү иш-чара. Болот атабыздын эстелиги бүгүн бизге майрам болсун. Ушул күндөн баштап майрамдап, ушул күндөн баштап белгилеп, эстелигине таазим этип, нарктуу, сакалдуу ардагерлерибизди алдыбызга отургузуп алып, апаларыбызга ак элечекти кийгизип алып, сүйлөп туралык, эскерип туралык, эмгектерин жарыялап туралык. Болот Мамбетов өз өлкөсү үчүн аткарган иштеринин акыбетін көрүп, 3 Ленин, 3 эмгек кызыл туу, кызыл жылдыз ордендери жана медальдар менен сыйланган. Өмүрүнүн акыркы жылдары Орусияда жашагандыктан анын сөөгү Орусияда жерге берилген. Кийин бир нече жолу Кыргызстанга алып келүү аракети болгон менен үй бүлөсү уруксат берген эмес. Анткени менен анын эмгек жолу өз элинде бааланып, аты өчпөй кийинки муунга үлгү катары уланып келе жатат. Идил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлө болсо.